Күндүн маанилүү жаңылыктары менен Жалбырак ТВ каналынын бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Коррупцияга каршы күрөшүп баштаган президенттин демилгеси канчалык ишке ашууда? Башкы прокурор учкай жооп берди. Дагы бир чуулгандуу коррупциялык маалымат. Бул жолу былык иш көчмөндөр оюнуна арналган курулуштардан чыкты. Сапар Исаков тарых музейиндеги оңдоп түзөө иштерине аралашканына сыймыктанаарын айтты. Президент Сооронбай Жээнбековдун эң биринчи ураандарынын бири коррупция менен күрөшүүгө багытталгандыгы белгилүү. Бул ишараттын алкагында айрыкча күч органдары жигердүү иш алып баруусу керектешет эл өкүлдөрү. Жакында күч органдарынын дээрлик ана башчылары толугу менен алмашты. Бирок президенттин жемкорлук менен күрөшүү демилгеси канчалык деңгээлде ишке ашты? Дал ушундай суроолор бүгүн парламенттин тармактык комитетинде баш прокурордун 2017 жылда отчету угулуп жаткан учурда берилди. Жыйынга кабарчыбыз катышып келген. Жыйында баяндама жасаган башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов өзүнүн эмес, буга чейинки жетекчилик кылган баш прокурор Индира Жолдубаеванын отчетун берди. Баяндама адаттагыдай эле көзөмөл органдарынын ийгиликтери, жетишкендиктери жөнүндө айтылып, кемчиликтери жөнүндө сөз болгон жок. Буга чейин баш прокурордун ишине коомчулук тарабынан курч сын пикирлер айтылып келгени белгилүү. Андыктан эл өкүлдөрү жаңы жетекчинин кесипкөйлүгүн эске салып, укуктук талаада реформа болушуна үмүт байлап жатышат. Мен карап көрдүм, башкы прокуратуранын акыркы 3 жылдык отчетун алсак, кылмыштуулук деңгээлин динамикасы өзгөрүүсүз да. Мен ойлойм, мына жаңы башкы прокурорду шайладык, бул көрсөткүчтөрдү өзгөртөсүз деп. Ушул боюнча кандай иш-чараларды пландаштырып жатасыз? Эми ар бир катталган кылмыш катталган күндөн баштап мыйзам талабына ылайык прокурордун көзөмөлүндө болушу керек. Анын ичинен оор өзгөчө кылмыштердин ачылышы туура мыйзам колдонуп, мыйзам чегинде соттон чечим алып, ошонун баарын көзөмөл жүргүзүп керек. Талкуу учурунда депутаттар баш прокурорго бир топ суроолорун узатышып жооп алышты. Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев чу дегенде эле мурдагы кесиптеши Өмүрбек Текебаевдин ишине байланыштуу 5 жаңы жагдай боюнча прокуратуранын позициясына кызыкты. Өткүрбек Асанбекович, кече жакында биздин депутаттар жаңы ачылган жагдай боюнча арыз менен кайрылып, Генеральный прокуратура ушул арызды кабыл алды. Текебаев Өмүрбек Чиркешев жөнүндө. Ушул боюнча эмне болуп атат, кандай акыбалда маалымат бере аласызбы ушул боюнча? 5 учур боюнча жаңы ачылган жагдайды карап бергиле деп бизге материалдар келип түшкөн билдирүү. Ал боюнча бүгүнкү күндө сотто өкүлчүлүк башкармалыгы тарабынан ар бир учур тыгыз дыкат каралып жатат. Жыйынтыгы менен жазуу жүзүндө маалымат беребиз. Депутат Кенжебек Бокоев мамлекеттик курулуш ишинде коррупция күч алып, бирок бул боюнча тиешелүү адамдар жоопкерчилик тартпай жатканын айтып кейиди. Суроого жооп берип жаткан башкы көзөмөлчү ар бир курулуш иштерин тескөө экспертизанын жыйынтыгы менен болот деди. Бирок курулуш коррупциясына эксперттер баа бергенче эскирип кеткен иштер көп экени белгиленди. Курулушчу мамлекеттин акчасына кургандарды айтып атам. Ошол эле Ош Жалал Абад дирекциясынын эсебинен курулган үйлөр, Акталадагы мектеп, Кара Буурада Бакайыр айылындагы мен өзүм барып туруп немени чыгарганбыз, институт сейсмологияны, аварийный деп. Бүткөндөн кийин 3 жылдан кийин эмнеге жоопкерчиликке тартылбайт? Алда экспертиза турат, сиз көтөргөн маселе. Эми ошону мөөнөтү өткөндөн кийин экспертиза чыгат деп атпайбы, ошон үчүн сизден сураныч болот атпайбы? Өткүрбек Асылбекович. Премьерге кириңиз, президентке кириңиз, ушул экспертиза маселесин чечпейсизби? Анткени сиздин мыйзамда, башкы прокуратуранын мыйзамында полномочияңар бар. Укук жаратуучу иштерге аралашсаңар болот.
Ошондой эле эл өкүлдөрү мыйзамсыз сатылып кеткен жер тилкелери боюнча козголгон кылмыш иштерине кызыкты. Буга байланыштуу баш прокурор мурда айыл өкмөтү болуп иштеп турган учурда үлүш жерлерди мыйзамсыз сатып, коррупция беренеси боюнча кылмыш иши козголгон КСБ фракциясынан депутат Музафар Исаковдун ишин эске салды. Жалал Абад облусу боюнча сайтканда айыл өкмөттөрү тартылган. Ал жерден жанагы бүгүнкү күндө каралып жатат. Ташбулак айыл өкмөтүнүн башчысы болуп иштеп турган кийин депутат, жогорку кеңеш депутаты бүгүнкү күндө ал жерде 20 чакты адам жоопко тартылып, сотто Сусак району сотуна каралды. Анан кийин дагы эки сайткан айыл өкмөттөрүн жоопкерчиликке тартылган. Өткүрбөй Асыбайевич, эмне үчүн мен муну айтып атам? Мамлекеттин негизги байлыгы бул жер. Жерди каалагандай оңго солго бере берсек, мына жакында трансформация болот экен, мыйзам кабылданат экен. Коркпой ала бергиле, мыйзамдаштырылат дегенде мындай адаштырууга алып барган дагы учурлар жок эмес да, сиз жакшы билесиз. Ошондуктан жер маселесин бузган ким гана болбосун, мындай жоопкерчилик тартыш керек да. Жыйынтыгында тармактык комитет баш прокурордун эсеп кысабын жактырды. Эми Өткүрбек Жамшитов көзөмөл органдардын ишмердүүлүгү боюнча жогорку кеңештин жалпы жыйынында отчет берет. Мурдагы депутат Өмүрбек Абдрахманов Өмүрбек Текебаевди каралаганын койбой келет. Жакында дагы бир интервью берип, орустардан акча алышканын Чотонов пиво ичип отуруп айтты деген. Бул айткандарын айрым окурмандар Абдрахмановдун кадимки геги катары сыпатташууда. Эки сөзүнүн бири Калп Абдрахмановдун жалганын Равшан Жээнбеков кантип чыгарды? Кийинки сюжетте. Жакында басылмалардын бирине мурдагы депутат Өмүрбек Абдрахманов маек берип, Чотонов, Текебаев экөө орус ишкери Маевскийден акча алышкандарын пиво ичип отуруп айтты деген. Абдрахманов буга чейин тергөөдө да, сотто да көрсөтмөлөрүндө акча тууралуу ушак укканын, бирок кимден укканы эсинде жоктугун айткан. Вы на этот вопрос ответили. Я не помню источник. Такие слухи ходили. Я получил эту информацию в стенах ЖК. В связи с чем для проверки я обратился к Чотонову. При указанных выше обстоятельствах. Вы подтверждаете? То есть вы подтверждаете, что это были слухи? Да. Абдрахманов ал интервьюсунда Текебаев менен эмне себептен мамилеси бузулганын, партиядан чыкканга ошол кафедеги чыр себеп болгонун айткан. Текебаев менен Абдрахмановдун мамилеси эмне себептен солгундап кеткени баарына белгилүү. Абдрахманов Италиядан деп Кытайдан алып келген 100 000 сомдук дивандарын жогорку кеңешке 1 миллион сомдон ашык сомго сатканда Текебаев эле эмес атамекенчи депутаттардын баары айыптап кескин сындашкан. Кой десек болбой Америкадан мактап, Россия Кыргызстанды жамандап турган. Бул бир. Экинчиси Манасты жамандап, талаштар атамекенге кетсин деп парламентке келип, профсоюздар имаратынын залында талаштар жыйнап, анын атынан мен кечирим сурап, айткан эмес деп Кудай өзү кетишинде жалган айтты. Мындан кийин айтпайт деп алдыр алган үчүн. Анан эң негизги жаңгалыгыбыз 120 000 сомдук диванды аял өткөн магазин. Жогорку кеңешке 1 миллион 150 000 сомго сатып берди. Бул афера ачылып, бул эмне кылганыңызды, бул бизнес. Силердин кандай ишиңиз бар деп, жаңдал нужно. Казынага көз көрүнөө кол салган кылыгы үчүн Абдрахмановду 2012 жылы мартта атамекен фракциясынан чыгарып салышкан. Ошондон кийин Абдрахманов Текебаевди каралаган маалыматтарды ММКларга тарата баштаган. Ал эми Маевский гейт ишинде Абдрахмановду колдонушканы Текебаевге каршы көрсөтмө берүү үчүн керек болчу. Абдрахманов Текебаевди каралаган сөздөрүнүн биринде Текебаевдин пара алганын биринчи Равшан Жээнбековдон уккам, бирок сотто андан укканымды айткан жокмун, анткени ал мени калпычы кылмак деген. Бирок Жээнбеков Абдрахмановго ал айтпай эле тескерисинче андан укканын айтат. Ошондой эле Жээнбеков Эгизбаев менен телефондон сүйлөшкөнүн, каалагандай кескилеп өз максаттарына пайдаланып келишкенин айтат. Мен Текебаевдин орустар менен жолукканын көргөн эмесмин, бирок Абдрахмановдон уккам. Сөз катарында. Мен ошол айткан сөздөрүмдүн бардыгын Атамбаев жазып алып, кыспалап, кесмелеп, бардыгын каалагандай берип атышат. Бул жерде аябаганда узун сөз болгон. Биз мындай да, юрист катарында, саясатчы катарында мен дайыма бир нерсени айтып келем. Саясатчыны өзгөчө, жогорку деңгээлдеги саясатчыларды биз күнөөлөй турган болсок, же камай турган болсок, аларга коюп аткан күнөө түздөн түз далилдениши керек. Кыйыр түрдө эмес. Бирөө айтты, бирөө көрүптүр деген менен эмес. Биз так далилдер менен гана
саясатчыларды камаганды үйрөнүшүбүз керек. Бул жерде так далилдер жок. Ушак сөздөр менен саясатчыны камаган эрте эле кеч эч кандай ийгилик алып келе албайт. Ошондуктан азыр кайрадан карай турган болсо, бардык далилдер, түз далилдер, кыйыр түрүлдө далилдер бардыгы иликтенип, эгерде күнөөсү жок боло турган болсо, факт жок боло турган болсо, анда сөзсүз түрдө акталышы керек. Текебаевдин пара алганын далилдеген бир дагы илинчек жок болгонун, ошого карабай Атамбаевдин жеке өч алуусу менен мыйзамсыз камалганын коомдук ишмер Феликс Кулов да айтты. Андыктан буга чейинки каралган түз кыйыр далилдер кайра иликтенип, факт жок болсо сөзсүз акталышы керек дешет бир катар саясатчылар. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюну өткөн көлдөгү ипподромдун курууда миллиондогон акчалар уурдалган. Атайын кызмат Атамбаев бийлигинин сыймыгы болгон көчмөндөр оюнуна дагы Атамбаевдин командасы суук колун салганын ачыктады. Ипподромдогу уурулук тууралуу кийинки сюжет. Бишкек ТЦ тарых музейиндеги коррупциядан кийин көчмөндөр оюндары үчүн 2016 жылы салынып бүткөн ипподромду курууда коррупция болгондугун атайын кызмат ачыктады. Бул ипподромду куруу үчүн алгач 480 миллион сом каралып, бирок баасы 3 эсе кымбатка туруп 1 миллиард 584 миллион сомго бүткөн. Жери үйгенден түшкөн 100 мектеп салынат деген акчага Атамбаевдин жана анын олигарх достору отуруп, оюн көрүш үчүн салынган ипподромдогу коррупция Атамбаев жана анын командасынын жүзүн ачкан дагы бир окуя болуп калды. Биз эми бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюну дегенди ошол кездеги президент Атамбаевдин сөзү менен, ошол кездеги премьер-министрлердин айталы пиарларын жардамы менен абдан сыймыктанып кабыл алганбыз. Жөнөкөй эл буну жакшы эле кабыл алган. Себеби бул биздин кыргыздын каада салтын, тарыхын, спорттук чеберчиликтерин көрсөтүүнүн эң бир жакшы үлгүсү катары. Бирок анын аркасында чоң коррупциялык иштер бар экендиги, алар ушунчалык деңгээлге жетип калгандыгы жөнүндө кабардар болбогон элге мынакей акыркы жумадагы болуп жаткан ошол коррупциялык иштердин ачылып жаткан беттери чынында эле абдан чоң кыжырдаанууну пайда кылып атат. 1,5 миллиард сомго салынган бул ипподромду дагы тарых музейин 1,5 миллиард сомго жасаган СМО3 курулуш компаниясы салган. Мындай ири суммадагы курулуштарды бир эле компаниянын утуп алышы артында таасирдүү колдоочусу бар экендигин билдирет. Эске салсак, тарых музейин салууда куратор болгондугун өзү мойнуна алган Сапар Исаков ипподромдун курулушу, көчмөндөр оюнунун өтүшүнө дагы кураторлук кылгандыгы жамы журтка белгилүү. Сиз билесизби, бул тарых музей бүткөндө бул Кыргызстандын сыймыгы болот. Кыргызстандын сыймыгы, биз сыймыктанган музей болот, Кудай буйрса. Себеби мен бул музей оңдолуп атканда өзүм ошо куратор дагы болуп бердим да, ошо карап көзөмөлдөп бул музейдин ремонтун жүрүп атканына дагы. Бул сөзсүз түрдө ачылмак деп ойлойм. Маселе эми эгерде ал жерде чындап эле мурда кийин 51 эрежелер бар. Бир нерсени кураарда анын сметасы түзүлөт, анын долбоору түзүлөт, анан долбоордун негизинде сметасы түзүлөт, акча бөлүнөт, бюджеттин акчасы, мамлекеттин акчасы. Демек ошого жараша иштеш керек. Тилекке каршы жоопкерчилигин сезбеген же анча-мынча жоопкерчиликтен коркпогон адамдар эгерде мыйзам бузган болсо, ошол мыйзамдар толук сакталган болсо, анын натыйжасы ушундай иш козгоого алып барат. Ал эми убакыт маселеси. Албетте сиз баарыбыз жакшы түшүнүп турабыз. Ал ипподромду курдургандар, ага кураторлук кылган адамдар турганда менимче күч структуралары, тергөө органдары катуу батын алышкан жок болсо керек. Жаңы салынган ипподромдо коррупция орун алгандыгы анын абалынан эле белгилүү боло баштаган. Ар жери иштен чыгып, жараксыз абалга келаткан жаңы ипподромду ремонттоого быйыл бюджеттен 10 миллион сом дагы бөлүнгөн. Биз депутаттар билбеген маалымат мына жакында эле чыкты. 1,5 миллиард сом бул бюджеттин акча каражаты экен. Тендери жок, ошондой эле өткөрүлүп бериптир. Музей менен ошол эле ипподромдун курулуш иштери бирдей мүчүлүштүк менен, бирдей мыйзам бузуулар менен жүргүзүлгөн. Булга эми укук органдары юридикалык баа бериш керек. Анан тийиштүү жанакы күнөөлүү адамдар жоопко тартылыш керек. Албетте биз айтпайбыз, булардын баары салынбаш керек болчу. Туура болгон, туура салынган, туура ипподром салынган, ошол эле музейде реконструкция туура жүргүзүлгөн. Бирок кеп башка жакта болуп атпайбы? Кеп ошол салынып аткан акча каражаттар эмне үчүн тендер жок өткөн? Эмне үчүн ушундай чоң акча айырмалык менен, завышение менен баалар өткөн?
жабык көз менен деле карап, расходдордун сметаларын карап чыксак, бир топ мүнчүлүштүктөр бар да. 1,5 миллиард сомго салынган бул ипподромго чейин 87 миллион сомго эски ипподром жасалып, жаңыртылган эле. Бирок Сапар Исаковду ипподром салдырып алып, акчаны толук бербей жатат деп айыптап чыгып, жылаанын куйругун баскан ишкер Темирбек Мергенбаев учурда абакта жатат. Ал эми 87 миллион сом коргон. Ал ипподром 2015 жылы түп оту менен бузулуп, 1,5 миллиардга жаңы ипподром салынган эле. Ошентип жер үйдөн түшкөн акчага 100 мектеп салуунун ордуна Атамбаевдин амбициясын аткаруу үчүн салынган ипподромдон дагы оңбогондой акча желип кеткендиги белгилүү болду. Эми кимдер жооп берет? Укук коргоо органдары аныктайт. Бүгін 29 май күні мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков дагы бир жолу УКМКда суракта болду. Исаков УКМКга кирип баратып, журналисттердин суроосуна жооп берип, Улуттук тарых музейин оңдоо иши боюнча дагы түшүндүрмө берди. Ал музейди оңдоого алгач Түркия акча бергенин, кийин Кыргызстан өзү акча тапканын билдирди. Эсиңиздерде болсо, Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясы 25 майда Улуттук тарых музейин оңдоо маселесин көчмө жыйында талкуулап, акча сарамжалсыз жумшалганын, жабдуу, эмерек жана экспонаттар өтө кымбат баада сатылып алынгандыгын жарыялаган. Анда 58 даана жыгачтан жасалган инсталляциянын ар бири $600, аттын 2 жыгач калыбы 14 000 евродан баалангандыгы айтылган. Анан эми бул албетте биздин инициативабыз болчу. Алмаз Шаршенович сөзсүз президент болуп турганда бул максатты биздин алдыбызга койгон. Тарых музейди бүтүрүшүбүз керек. Тарых музей Кыргызстандын мындай чыныгы мындай сыймыктана турган жер болуш керек деп. Мына чет мамлекеттен келген коноктор каяка барат? Бишкекке келгенде. Бара турган жер деле жок да, кафелерден башка. Ошон үчүн мына сөзсүз түрдө ошо тарыхын билиш керек деп тарых музейге барат. Эми мына мектепте окуп аткан адамдар, балдар жана башка ошо Кыргызстанга келген биздин коноктор сөзсүз түрдө тарых музейге барат. Мына биз жасаган иш, мен ойлойм, бул Кыргызстанга пайдасын алып келе турган иштин бири болду деп ойлойм. Мен сыймыктанам, тарых музейге дагы мен тиешем бар. Жогорку соттун коллегиялык соту камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун ишин кароону 5 июнда саат 14:30да карамай болду. Бул ишти карай турган 3 соттун бири ооруп келбей калгандыгына байланыштуу болду. Белгилей кетсек, жогорку сот камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун апелляциялык арызын кабыл алып, соттук отурумду 29 майга белгилеген. Буга байланыштуу жогорку соттун алдында саясатчынын 50ден ашык тарапкерлери чогулган. Алар соттон ишти акыйкат кароону, Жапаровга боштондук берүүнү талап кылышты. Ошо мына 16-17 ошо бала соттолду. Анын ичинде мынакей Садыр Жапаров 11,5 жылга соттолду. Бирок тилекке каршы ошо кылмыш жагдайы тергөө тарабынан толук иликтенип, толук аныкталган жок. Мына Садыр Жапаровдун сотунда биринчи инстанциядан бери айтып атам. Садыр Жапаровдун ошо кылмышка тиешеси бар, уюштурган деген бир да далил жок иште. Экс-президент Роза Отунбаева Аполитикал сайтынын тизмеси боюнча гендердик саясат жүргүзүүдө дүйнөдөгү эң таасирлүү 100 инсандын катарына кирди. Аталган сайт дүйнөдөгү коомдук ишмерлердин жана лидерлердин ишмердүүлүгүн чагылдырып турат. Сайттын тизмесине Роза Отунбаева менен кошо Канаданын премьер-министри Жастин Трудо, Пакистандын активисти Малала Юсуфзай, Бириккен Улуттар уюмунун аялдар программасынын аткаруучу директору Фумдили Мламбо Нгука, Швециянын тышкы иштер министри Маргот Валстром жана башкалар кирген. Таасирлүү адамдардын тизмеси бир катар эксперттерди, эл аралык уюмдарда, академиялык кеңселерде, өкмөт өкүлдөрдү сурамжылоодон кийин түзүлгөн. Экс-президент Роза Отунбаева бир нече эл аралык кадыр барктуу сыйлыктардын ээси. Экс-президент Алмазбек Атамбаев кезинде бар калбай самозванка деп абийирине шек келтирген адамдын дүйнө эли баалап жатат. Роза Отунбаеванын 2010 жылдагы өткөл мезгилде стабилдүү өлкө курууга кошкон салымы нар көтөргөс. Учурда экс-президент эмгек өргүүсүндө жүргөнү коомчулукта белгилүү.
Ысык көлдүн Торайгыр жайлоосунан өткөн жуманын аягындагы катуу жааган кардан жутка учурап кырылган малдардын сүрөтү жана видеосу интернетке тарады. Мында Ысык көлдөгү Торайгыр айылынан 40 ой, 40тан ашык жылкы, 400 кой, Тамчы айылынын жашоочуларынын 1200дөн ашык койлору, Саройдон 1200, Чоң Саройдон 700 кой катуу суук менен калың кардан кырылып калган. Ысык көл облусунда 2 жаштагы наристе катуу сабалып балыкчы шаарындагы ооруканага түштү. Наристе ооруканага кечээ 27 майда социалдык коргоо кызматкерлери тарабынан алынып келинген. Маалыматка караганда ал баш мээсинен жаракат алган, денесинин кээ бир жерлеринде күйгөн жана көк ала тактар бар. Наристенин жанында социалдык коргоонун кызматкерлери бар. Учурда абалы туруктуу, дарыгерлердин көзөмөлүндө болууда. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.